менен дайыма биргелешип чечтик, анан жамаат ошол идеяларды колдоп берди. Ош мамлекеттик университетинде Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер, эл аралык Чыңгыз Айтматов академиясынын академиги, чыган мамлекеттик жана коомдук ишмер, филология илимдеринин доктору профессор Каныбек Исаковду эскерүү кечеси өттү. Кандай адам кетти биздин арадан, сөзгө чебер, тилчи болчу ал адам, калем менен казы билим кудугун билим үчүн каражанын сабаган. Эскерүү кечесинде агартуу тармагында өзүнүн өчпөс изин калтырган Каныбек Исаковдун байнесине арналган документалдуу фильм көрсөтүлүп, видео баяндамалар тартууланды. Планды түзүп, анан ошону ишке ашырганга бизге 2 жума. 2 жумадан ашык болгон жок. Ошондуктан Каныбек Абдаситович баарыбызды бириктирип, штаб сыяктуу мындай бир уюм түзүп туруп, ошо күндүр түндүр болгон кайсы мүмкүнчүлүгүбүз бар жана канткенде биз ушул билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыздап турабыз деп туруп, ошо 2 жуманын ичинде бүт Кыргызстандагы окумуштууларды, эксперттерди, практиктерди, болгон бүт адамдарды бириктирип туруп, анан ушул онлайн режимине өтүп кеттик. Иш чарага бир мезгилде чогуу иштеген кесиптештери, кеп кеңешин угуп, таалим алган шакирттери, үй бүлөсү, жакын санаалаштары катышты. Анан өзүн-өзү жеңгендиги жөнүндө бир мисалды кыска айтып берейин. Ошол жетекчи болгондон кийин сен өзүңдү жеңишиң керек деп айтчу болчу. Анан бир жолу бир окуясын айтып берди. Жаңы жылдын алдында 100дөн ашык адамдын тизмесин түздүм дейт. Алардын арасында жакшы көргөндөрүм да бар, бирок көбүрөөк мен жаман көргөн адамдарым бар болчу. Инсан катары, адам катары жаман көрүп, кээде алар менен учурашкым келбей турган ушундай жаман мүнөздөгү адамдар бар болчу деп айтты. Бирок жумуштун кызыкчылыгы үчүн, жумушту илгерилетүү үчүн алар менен мамиле түзүшүм керек. Алардын мен мүмкүн жакшы жагын билиш керек деп, ошо 100дөн ашуун адамга бир телефон чалганмын. Ошентип анан өзүмдү жеңгенмин, анан жеңилдеп калганмын. Көрсө көпчүлүгү мүмкүн мен ойлогондон жакшыраак экен деп тамашалап күлдү эле да. Иш чаранын жүрүшүндө үй бүлөсү тарабынан демилгеленип уюшулган Исаков ырларды аттуу сынактын жеңүүчүлөрү сыйланды. Эскерүү кечеси эл аралык медицина жана кыргыз филологиясы жана журналистика факультетиндеги Каныбек Исаков атындагы каналардын ачылыш аземи менен жыйынтыкталды. Каныбек Исаков атындагы Таберик жаштардын ушул чыгармачылык борбору болуп ачылып атат бул кабинет. Бул ушул борбордун ачылышы негизги максаты ошол билесиздер баарыңыздарга белгилүү Каныбек Абдаситович жалын жаштардын саяпкери, жаштардын тактоочусу, жаштарды өнүктүрүүчү болчу. Ошон үчүн ушул агайдын жакшы ушул ойлогон ойлору, идеялары, жакшы нерселери Таберик катары башка жаштарга дагы жуксун деген ошол жаштар ошол нерсени үлгү алсын деген максатта ошол жалаң интеллектуалдык тренингтерди, семинарларды, ушундай жакшы кечелерди өткөрө турган, жаштар ушул жерге келип өнүп, өсүп окуй турган ушул кабинет болсун, борбор болсун деген максатта ачылып атат. Исаков Каныбек Абдыбаситович 1969 жылы 4 июнда Ош областына караштуу Нокат районундагы Кызыл Тейит айылында туулган. 1987 жылы Ошмога тапшырып, 93 жылы артыкчылык диплому менен аяктаган. 2006-2011 жылдары Ош гуманитардык педагогикалык институтунун ректору болуп эмгектенген. 2011-19 жылдары Ош муда ректор кызматын аркалап, окуу процессин жакшыртуу, автоматташтыруу, окутуунун заманбап технологияларын кийирүү, инфраструктураны жакшыртуу, илим жана билим берүү жаатындагы ички тышкы байланыштарды күчөтүү багытында алгылыктуу иштерди жүргүзүп, бир нече окуу өндүрүштүк инвестициялык долбоорлорду ишке ашырган. 10дон ашык жаңы окуу имараттарды жана студенттер үчүн жатакана, медициналык клиникаларды куруп, өндүрүшкө берген. 2019-2020 жылдары Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри кызматында эмгектенип, пандемия учурунда билим берүүнүн үзгүлтүүгө учурабай улануусуна чоң салым кошкон. Көзү тирүү болгондо быйыл 52 жашка чыкмак.